Саламатсыздарбы урматтуу телебөрчүлөр. Эфирде Гөлдүжекте берүүсү. Бүгүн бул берүүнү экөөбүз чогуу алып бармакчыбыз. Кызыктын баары али алдыда. Анда бизден алыстабаңыздар. Искендер Мырза жаа жасоону 8 жылдан бери өздөштүрүп келет. Уста жаанын жасалышын интернет булактардан, китептерден, сүрөттөрдөн көрүп үйрөнгөн. Эми болсо мына мынтип өзүнүн өнөрүн өркүндөтүп келет. Жааны кызыгып баштай баштадым. Эми интернеттерден сүрөттөрүн алып, анан алып турчу. Анан көбүнчө биздики кыргызстардыкы болупчу эмеде интернетте жок да мына немелер мүйүстөн жасалган экен, көрдүңбү эмелер. Антилопанын мүйүстөрүнөн жасалган. Антилопа ама текелердикинен. Теке мүйүсүнөн жасап эметкен. Анан булар узунураак кылып жасашкан экен. Анан аттын тарамышынан ороп клейт этип табылгыга. Уста алдын ала жаа жасоонун камын да көрүп койгон. Мурун жааны Искендер Мырза аркардын мүйүзүнөн тоодон атайы аңчылардан чогултуп келип жасачу. Азыркы учурда мүйүздүн жоктугуна байланыштуу серпилгич күчү бар темирлерден жасап турган учуру. Өрүмеден метебизде өрүктөн болот. Анан кара жагачтан болот да. Анан белки мындай сашналарды сынып кетет. Булар эме карабактар бышык болот да, анан өрүктөн жасалат. Анан жаңгактан жасалат. Бул деген неме? Эменики, кара жагачтыкы. Анан ушундай эсип мындай жол болуп турганын мындагы жырмалап жаса рукояткаларычы. Анан туранан улакта неметесин, анан мындай эме орнотуп, эмелер болттор менен. Анан булардан кожа отташкалып жасайсыңар. Чебердин шакирттери да көп. Алардын бири Жоодар. Ал 1,5 жылдан бери устатына колгабыш кылып үйрөнүп келе жатат. Искендер Мырза жаанын кармагычын бурамалар менен бириктиргенден кийин чаркка тартат. Жаанын сөлөкөтүн түшүргөн соң эки четине мүйүздөр орнотулат. Ошентип жебе тартчу серпилгич күчү бар тросту тагат. Андан соң жаа даяр болот. Уста жаанын камын көргөн соң албетте жебе жасоого киришти. Анын жакшы жасалышы маанилүү. Себеби ок жеңил болуусу абзел. Ошондо гана алыс аралыкка учат. Искендер Мырза жебени ясин багынан жасайт. Алдарак Кыргызстан боюнча 4 күл элетинде гана өсөт. Барып кыйып кургаткан соң ок жасоого баш байлайт. Булар катоосунда түп өсөт. Атайы окко мет толгондон жеңил дагы да. Бул жеңил ок деген учат да, көп учат да, бийиктикке. Алыска да учат. Оор бул эмелер. О мишендерге аттандарга жакшы да, мындай. Акын каралыктарга мишендерге. Бул деген ракка боюнча кетет да, рак боюнча. Искендер Мырза негизи жаа жасаганда бир жума сарптайт экен. Ал эми бизге программабыздын убактысы чектелүү болгондуктан бизге аз убакыттын ичинде көргөзүп берди. Бул эми даяр болуп калган жаа десек дагы болот. Баардыгын камтылып бүткөн жаа мына мындай болот экен. Бул жагы кожа менен капталып, бул жагы өзүнчө кооз жасалат экен. Азыр бизге Искендер аба кандай аталат, ошол тууралуу бизге көргөзүп бермекчи. Мындай кылып туруп, ортого коет да, мына тең салмактуу эме болуш үчүн. Анан колду мындай кылып туруп, 3 кол менен. Мындай атпайт мынтип, 3 кол менен. Мына мынтип турганан. Таштанов Адис учурда 14 жашта. Ал 10 жашынан баштап жорго таптап ар кандай кароо сынактарга катышып келет. Бул өнөрдү анын үй бүлөсү кесип кылып алган. Ал эми минтип күнүнө 3 маал жем суу берип аттарды кароо Азиздин милдети. Адистин Нурпери, Айпери, Граф, Таңпери, Парафин, Адмирал, Акжолтой, Жаңы деген 8 жоргосу бар. Алардын ар биринин мүнөзүнө жараша мамиле кылат. Аттардын ичинен Нурперинин кыялы чатагыраак.
аны урушуп же катуу айтканга болбойт дейт жаш саяпкер. Ал эми аттардын окшоштугу бирдей тамактануусу деп жорго таптоо сырын биз менен бөлүштү. Иштелгендерине 10 килодан беребиз, ар 3 атка. 3 ат иштелет бияктан. Иштелбегендерине кечкисин 2 кило, 3, 4, 5 килода беребиз. Анан кичинеден беребиз 1 килодан. Ошентип жем жеп бүткөндөн кийин жорголорду жарым саат аса байлап коюу керек. Ал учурда тамагы туура сиңип, иштетүүгө, тагыраак айтканда көнүктүрүүгө даяр болот. Эртең менен түштө кечинде. Өзүнүн денесин өзү ийип түшөт, жеңилдейт. Айырмалары болгондо бул жеңилирээк болот беркиндүүлөргө караганда. Ошондой жалпак ичкерээк да болот. Ошон үчүн атка да удобный отурганга да. Үчээр бар. Үчээрдин бул оор, көбүнчөсү менен муну токунам. Токунганда токумду иштеткенде муну менен ат жакштарга барганда муну менен чыгам. Салмактары бул 5-6 кило болот. Бул 1 кило 2 кило болот. Бул 3-4 кило болот. Адис аттарды үйүнөн 500 метр алыстыкта жайгашкан талаада көнүктүрөт. Ал учурда аттар жоргосунан жазбого үйрөнүшөт. Ошондон кийин гана аттар мендешке даяр болушат. Парафин Адистин эң жакшы көргөн аты буну өзү таптап ар кандай кароо сынактарга катышат. Мисалы, Казакстанда, Нарында, Каракол шаарында ар кандай кароо сынактарга катышып, бул ат менен биринчиликти жеңип алган. Жаш саяпкер Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылынын тургуну. Элетте 13100 адам жашап, 2886 үй түтүн булатып келет. Айыл бул ысымга 1944-жылы ээ болгон. Ага чейин Кольцовка деп аталчу. Учурда Тоң аймагынын борбору болуп саналат. Биз бул Манжылатанын булагына келгенибиз далай жыл болду да. Далай жыл келип сыйнабыз ушул жерден Манжылатанын арбагына жылда бир малыбызды алып келип, ошо багыштап, Куран окутуп, союп, бул жер ушунчалык касиеттүү жер, Жети булагы бар, ошо Жети булактан өзүнчө суусу бар, өзүнүн ар бир булактын өзүнчө касиети бар. Ушу балалуу болбогондор өзүнүн бала болоюн деген тилеги менен келип, ошол жерден суу ичип, суусун алып ушинтип кетет. И ошол жерден дагы көп кишилер мындай балалуу болуп кетти деп угабыз. Анан өзүбүздүн да ушундай немеси бар. Анан эми мен бул жердин касиетине аябай ишенем да. Аябай ишенебиз. Анан жылда ушул маалда келебиз, май айында келебиз. Манжылата сыйынуучу жайында Жети булак орун алган. Ар бир булак өзүнчө касиетке ээ. Мисал кыла турган болсок, аллергия, ички органдарга, нерв системаларына абдан пайдасы менен элдердин агымы үзүлбөй, ден соолуктарын чыңдоого келишет.
Булакта турар эми Манжылатан булагы дейбиз. Бул жер эми булактын эмеси күкүрт. Бул жерде аллергияга жакшы, эл ошол ден соолугуна байланыштуу келип, ошол булактан суусун ошол дарычылык үчүн ичишет. Экинчиси Умай эненики деп коебуз. Бул жердин булактыкы да өзүнүн бир кандайдыр составдары бар. Бул жерден дагы элдер ошол өзүнүн ички организми боюнча нерв успокойтетиш үчүн келип ичишет. Кадырбек Жакыпов Манжылата мазарынын кароолчусу жана сыйынуучуларга дуба салат. Сыйынууга келгендерди жатчу жерлери менен камсыз кылып баардыгын көзөмөлдөп турат. Манжылата мазарында 7 булак менен бирге 7 мазар тереги бар. Булактарды атай турган болсок, биринчи Манжылата мазары, Умай эне, Илим, Майтик Дубана, Бала мазар, Үй бүлө мазар, Азиз мазар болуп 7ге бөлүнөт. Бул мазарларга сыйынып ден соолугун чындайм деп келгендердин бири Дөөлөтбек мырза. Ал мазарга биринчи жолу келиши. Атайын бир туугандарыбыз менен түлөө берелик деп эми жыл сайын түлөө беребиз да. Анан эми ушул түлөөнү мен баштап алып келип атам, баарыбыз бир туугандардын баарыбызды. 6 бир тууганбыз, 6-9 келгенбиз. Анан жыл сайын эми ушул жакта майда түлөө берип туралык. Кудайга сыйынып, Манжылатанын күмбөзүнө, мазарына деген келип, мындай сыйынып, бата алып дегендей эме кылалык деп. Мазарга келгендердин саны күн сайын ар кандай болуп турат. Кээ бир учурларда 400-500гө чукул адам келип, коюн союп, сыйынып кетишет. Аларга жатакана, боз үйлөр бекер жана баардык шарттар түзүлгөн. Сайкал, биздин күн да кечтеп калды, сапарды карыталык. Сиздердин кызматта кесиптешим Азамат Айтбаев болду. Жана Сайкал Аттокурова. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.